Ош областынын Ноокат райондук статистика бөлүмүнүн башчысынын кабинетинде мас абалында 2 адам уктап жатканы тууралуу видео кечээ интернетте желдей тарады. Видеону интернетке жүктөгөндөр мас абалында уктап жаткандар Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жигит Дубанаев менен аталган райондук статистика комитетинин башчысы Расулбек Ташев экенин белгилешкен. Видеодо көрүнүп тургандай, уктап жаткандардын жанында арактын бош бөтөлкөсү жана ширенин идиштери турат. Бул чуулгандуу видео тарап кеткенден кийин Ош областык ички иштер башкармалыгы иликтөө иштерин жүргүзгөн. Социалдык түйүндөрдө Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинде мас абалда уктап жатышат деген видео таркап кеткен. Бул видео чындыкка дал келбейт. Анткени бул кабинет Ноокат райондук статистика бөлүмүнүн жетекчисинин бөлүмү болуп чыкты. Айта кетсек, Ноокат райондук статистика бөлүмү ички иштер органдарына кирбейт. Ал эми статистика комитетинин башчысы Расулбек Ташев болсо, бул көрүнүш тасмага тартылган кезде мас абалда болбогонун айтууда. Айтымында муну кимдир бирөөлөр ага жана райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Жигит Дубанаевке карата атайын жаманатты кылуу максатында уюштуруп жатышат. Ташевдин айтымында алардын кызматына көз арткандар арбын экен. Начальник милиция эмес ал жерде. Бир эле таанышым эле, иштен кийин келген неме сок эле куюп берген. Ошо сокко, по-моему, уйку дары кошулганбы билбейм. Мен муну тактап турабыз дейм. Себеби дегенде мен эртеси больницага скорыйга түшүп, 2 жол неме жүрөгүм кысылып, неме уйку дарын ичкенде ушундай көп болуп, ошондой неме кыйналат экенсиз. 2 жол анан системалык неме кылганмын. Ушундай да. Бул атайын неме уюштурулган неме. Расулбек Ташев бул инцидент боюнча ички иштер органдарына арыз менен кайрыла турганын билдирди. Ошол эле убакта бул окуя боюнча улуттук статистика комитетинде атайын кызматтык иликтөө башталганын жана анын жыйынтыгы жакында белгилүү болору маалымдалды. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.